жазым бол, жан дүйнөмдү бөлөп шаңга, айландың ашыктыгым арткан жамга, суранам сен деп өскөн сезим гүлүн, заматта жансыз кылып жанчып салба. Калаксыз түшкөн сымал кайгыңа, кошулдум чоң турмуштун агымына, сезимди тепсеп өтүп байкабастан, карааның бир көрүүгө зарыктырба. Сезимди тепсеп өтүп байкабастан, карааның бир көрүүгө зарыктырба. Акын бул көркөм сөз каражаттарын билгичтик менен пайдаланып, турмуштун түрдүү кырдаалдарын ыр түрүндө кагаз бетине түшүргөн инсан, калеминин жардамы менен сезим күүлөрүн тизмектеп, лира менен ширелтип поэзия дүйнөсүндө байырлайт. Арулуктун колу болгон акындар өзүнүн ыры менен адамзатка таалим тарбия берет. Мына ушундай таланттардын катарын толуктаган каарманыбыз Жеңишгүл Абдыгул кызы ыр жазып, бүгүнкү күндө жаш акындардын катарын толуктап келет. Ал мектепте окуп жүргөн кезинен баштап ыр дүйнөсүндө жашайт. Адабий чыгармаларды көп окугандыгы ага мына ушундай талантты табыштады. Көбүнчө сагынуу, элек ырларын жазган акынга Байдылда Сарнагоевдин ыр саптары эргүү берет. Мектеп окуучусу болгон кезинде Байдылда Сарнагоевдин бир куплет ыры жүрөгүмдө калган. Үмүтсүз адам тирөөлүк, үмүттүү жаша түбөлүк, көксөгөн ойго жеткенче көңүлдө турсун гүлөнүп деп. Мени ушул ыр аябай таасирлентет. Бир куплет бизче айтканда 4 сап болсо дагы менин жүрөгүмө аябай таасири күчтүү деп айта алам. Каарманыбыз Жеңишгүл өзүнүн ой толгоосунун оригиналдуулугу, бөлөк акындардын ырларынын идея мазмунун туурабагандыгы менен башка жаш акындардан айырмаланып турат. Акындын чыйрак поэтикалык саптары, эң сонун жыйнакталган ыр куплеттери менен жазылган чыгармалары окурмандар тарабынан өз баасын алууда. Басмага чыга элек ырларынын бирөөсү менин колума келди. Эптеп жетсем кучагыңа кулайын, эс мас болуп мээримиңе тунайын, эркелечи тентегиңди апаке, эч болбосо ал дейрен угайын дейт да. Карачы, ошол эненин мээримин бул өзү энелик куракка келип калганда дагы сезип ошону ушундай бийиктигин, ыйыктыгын, анан ушундай бир эч нерсеге алмашкыс, табылгыс мээрим экенин бизге белгилеп атат да. Адабиятта турмуш бар. Аны коомго жарыялоодон мурун чыгармаларды жакшылап бышыруу керек. Ошондуктан жаш акын адабиятчылардын сынынан өтүп, андан соң гана басмага берет. Ар бир акындын жазган чыгармалары өзүнүн үнү, айтылган ою таамай куштук менен арманса, анда окурмандарын таап узак өмүр сүрөрү маалым. Каарманыбыз Жеңишгүл Абдыгул кызы былтыр 2015-жылы дал ушундай сезим тамчысы аттуу чакан ырлар жыйнагын чыгарган. Бул китептин мазмунунда жалаң гана сүйүү, жаштык, бакыт ырлары жазылган. Албетте, бул китеп каарманыбыздын алгачкы гана ырлар жыйнагы. Мындан ары дагы керемет ырларды жазып, жалпы окурмандарын дагы да болсо сүйүндүрө, кубандыра бермекчи. Чыгармачылык үзгүлтүксүз процесс. Күн сайын өсүп, жаңыланып туруу керек. Жеңишгүл айымдагы адабий чыгармаларды көп окуп, сөз корун өнүктүрүп, ырларынын сапатын жакшыртууга аракеттенет. Ал учурда Аруу дүйнө адабий клубунун мүчөсү. Жазган ырларын ушул клубда редакциялап, окурмандарга тартуулайт. Акындар коомдо болуп жаткан ар бир кубулушту жүрөгүнөн өткөрөт эмеспи? Ошол сыяктуу каарманыбыз да ички сезимин ырлары аркылуу баяндайт. Кээ бир күндөрү кайгырасың, кээ бир күндөрү кубанасың. Кубанган учурларда дагы, кайгырган учурларда дагы кандайдыр бир күч, сезим пайда болуп, ошол ырлар, ошол кубанычтар ыр болуп жаралып калышы мүмкүн. Мурда жалаң гана сүйүүнү даңазалап ыр жазсам, азыр турмушка чыгып, үй бүлө күтүп, ата-эне, туулган жер кадырын жон тери менен сезип отурам. Акыркы ырларымда ушул темада жазылып атат дейт каарманыбыз. Жеңишгүл адабияттын чексиз айдыңында сапар алган кез, такшалып калеми курчуп, сөз өнөрүн азектеп өлбөс эмгектердин жаратуучусу болушуна чыгармачылык шыдыр жол каалайбыз. Толкунай Жунус кызы, Толкунбек Асылбек уулу, Аруу таң программасы.